Ыйман келтирип, салих амалдарды жасаган адамдар түбүнөн дарыялар аккан бейиштерге киргизилет. Алар анда Раббисинин уруксаты менен түбөлүк калышат. Алардын бейиштеги учурашуулары ассалам деген сөз болот. Сиздер менен да бейиштегилер саламдашкандай саламдашабыз. Ассаламу алейкум. Бүгүн 25 ноябрь 2023 жыл. Өткөн жумада айтканыбыздай, бүгүн сиздер менен мечитибиздин маалыматы менен бөлүшүп коюу үчүн бул видеороликти жасадык. Бул мечит Кара Суу району Жылкелди айылындагы мечитке кошумча болуп курулуп жатат. Биринчи кабаты жамаатыбыз жума жана айт намаздарда эл батпай жаткандыктан чоң мечит менен бириктирилип, кышта кышкы жылуу намазкана болот. Экинчи кабаты аялдар үчүн намазкана жана айылдагы жалпы каалоочу аялдар үчүн жумасына 1 же 2 күн фикх жана Куран үйрөнүү сабактарды уюштуруу ниети менен куруп жатабыз. Өздөрү көрүнбөсө да кылган жакшы иштери, салих амалдары көрүнгөн элибиздин жоомарттарынын колдоп кубаттоосу менен бүгүн мечитибизди экинчи кабатын жана фасад иштерин кошпогондо дээрлик бүтүрдүк жана колдонууга берилди. Бүгүн айылдагы элибиз суукта батпаганы үшүп сыртта эмес, балким ичкериде жылуу шарты менен мечитибизге баары батып намаз окудук. Аллахым мечитибизге салымын кошкондордон ыраазы болсун. Тагдырга жазылган нерсени өзгөртсө бир гана дуа өзгөртө алат деп айтылган. Бүгүн жума намазында мечитибизге салымын кошкондор үчүн 500дөн ашуун даараты бар адамдар дуа кылышты. Элдин дуасы кабыл болуп, тагдырында жазылган жамандыктар жана оор сыноолорду Аллахым жакшылыктарга алмаштырсын жана ахиретте жогоруда Куран аятында айтылып өткөндөй бейиши менен кубандырсын. Ан демесе имамыбыз жана элибиздин дуасына чогуу омин деп туралы. Өткөн жумадан бул жумага чейинки эксан кылгандар кубан 4000. Ол мурдагы жумада дагы эжелер менен топтолду деп эксан кылган эле. 10.000 кылган. 10.000 эксан берген экен өткөн жума. Кече жумада дагы 4000 акча алып келди. Анан Кайызов Андарбек мурда да эксан кылганда кече дагы 5000 рубль берди. Тешебай уулу дейт. Аты ким экенин билбейм. Тешебай уулу 5000 берди. Бул наркы участок. Анан Зайдинова Адина деген эже келип, бул 19-ында наркы айылдан келип Телман. 15.000 рубль төрүстөн акча берип кетти. Ошо согуш атама, апама, анан 3 акама дейсиндер ушу эксан берди. Анан Өмүрбектин карындашы 1000 сом бергизиптир. Аны Өмүрбек берип кетти. Бул 19. 22-синде bir acı 10.000 akça verdi. Atımı aytpayla koyun dedi. Yigirma üçünde Malik aka Ali Bay 3.000 akça verdi. Ondan Töleş 3.000 verdi. Onun ecesi 1000 son verecektir. Azamat bugün baya 3.000 son verdi. Andan tышкары patologunu бүтүргөн бала Мирлан. Жамааттан бир дуа алып берсеңиз, şu уул фарзантын жогула Аллах Таала бир уул фарзант берсе деп ошону бүтүргөн. Макай ака Акташтан 10 кап көмүр, майда көмүр бергизип ошо балдарыма дуа кылып койгула деди. Эксан кылгандын ар биринин атын атап дуа кылсак, бизге да жакшы болот эле. Эгерде ушуга мүмкүнчүлүгүбүз болсо. Бирок туура түшүнөсүңөр, мүмкүнчүлүк тар болгондугу үчүн Аллах Таала кабыл кылсын. Ар бир адамдын берген эксандарын кабыл кылсын. Өзү көрүп туруучу, өзү билип туруучу Bizim dualarımız kabul olmaya karşı mümkün. Bırak
Allah Taala kabul kılsa ihsanınızdı. Allah Taala atınız aytılmay kalsa da eselep beredi. İnternet nemesi baştalgan marafonu. Oşol internet marafonuna 32.150 so'm alып berishdi. Ötkönde dagı 30.000 kança alып berishken. Ana oşol Aravac ekan ulu Adilet uyuşturup atat. Allah Taala ömrün versin. Kimdir bir hareket kılsa ana bir jakşılıkka jıyıntık bolat da. Hareket kılıp atışat. Allah Taala kabul kılsın. Kimden mi? Artma. Bir kişandı. Hacıbayev Kuvan deydi. Bir bölösünü meçitke 5.000 so'm. Moldaliyev Kanuvay deydi. Uçaska yıl geldi 5.000 so'm. Uğullarıma, almaz jana maksatlara dua ettir. Allah Taala vardık ihsan kılgıçlardan, hizmet kılgıçlardan, şu malga çeyin, şunu bütkönge çeyin ki başından başta vardık hizmet kılganlar Allah Taala hizmetlerini kabul kılsın. İhsan kılgıçların ihsanlarını kabul kılsın. Allah Taala kazna gayrıdan eselep kaytarsın. Amin. Allah'ın kılgan ihsanlarda, ihsan kılgıçların ihsanlarını özün görüp duruşsun, özün bilip duruşsun. Biz aciz, alsız bandarın biz Allah'ın ihsanlarını kabul kılsın. Her bir ihsan kılgıçının kanday maksat menen, kanday niyet menen ihsan kılgatkan bolsa Allah'ın oşol muradı maksat talapların kazna gaybına ata kılsın. Uğul farzandı joklarga kazna gaybygan uğul farzandlarga ata kılsın. Kız farzandı joklarga kazna gaybygan kız farzandlarga ata kılsın. Farzandı joklarga kazna gaybygan uğuldardı, kızlardı uzun ömrü menen, rızkısı menen, imanı menen ata kılsın. Allah'ım ötkönderime dua degenlerge Allah'ım ötkönderdi garip rahmat kılgın, ahli cennet kılgın, ahiretlerini abat kılgın. Kılıngan eksanlarından payda olgan soğuklarından, ötkön atenesinin, ötkön bir tuğanlarını lukran jetkizip, ötkönlerini öz rahmatını alın. Farzantlarıma dua degenlerge Allah'ım farzantlarının ömürlerini uzun kılgın, darajlarını büyük kılgın. Gelecekte imanlı, uzun ömürlü, keng rızkılı, Atenege kuyumdu farzantlardan boş nasip etti. Atenelerge bu farzantların jakşılıklarını görüp nevere çevere uğra görüşünü nasip etti. İnternet arkalı eksan kılganların da eksanlarını kabul kılıp ömürlerini uzun darajlarını büyük kıldı. Allah'ım özünün yolunda, özünün razılığını tavuş için birdi bergenlerge kazna gaybından mingdi bergenlerge kazna gaybından esepsiz kılıp kaytardı. Kıyamet gününde maşkar ıssığında başına saya bula turan eksanlardan kılgın. Kılıngan eksanlardan bardığın dozok notuna kalkan bola turgan eksanlardan kılın. Cennetke kirişlikке sebep bola turgan eksanlardan kılın. Allahümme Rabbena atina fid dunya hasanatan ve fil ahireti hasana ve vakina azaben nar bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allah'ım. Allah'ım toy kılууda jana toy siyaktуу ötüp жаткан жылдыктарды өткөрүүдө эмес, ушундай иштерди кылууда жарышуучу кылсын. Той кылсаңыз жарымы соо, жарымы мас дуасы кабылбы жокпу билбейсиз. Андан соопку көбүрөөк иштедиңизби же күнөөгөбү аны дагы бир Кудай билет. Жылдык өткөрүү болсо музыкасыз тойго айланып кетти, андан кокулган Курандан балким бир жолу сооп аларсыз. Бирок ысырапкерчилик кылганыңыз менен нече болуп калдыбы, аны да бир Кудай билет. Андан көрө ошол акчага өткөн жакыныңыз үчүн ушул сыяктуу элге тынымсыз пайдасы тийип турган иштерге салым кошсоңуз, өткөн жакыныңызга жакшылык ишиңиз бузулганча тынымсыз сооптор барып турмак жана элибизге да, мамлекетибизге да чоң жакшы иш кылып, мамлекетибиздин өсүп өнүгүүсүнө да салым кошкон болоор элеңиз. Өзүмдү жана баарыбызды ушундай амалдарга чакырам. Анда эмесе мечитибизге ушул жума ичинде интернет аркылуу уюштурулган марафонубузга салымын кошкондор жөнүндө маалымат берип өтөйүн. Аллахым сиздерге эки дүйнөдө жакшылыктарын берсин. Баарыбызды алуучу эмес, берүүчү кол болуубузду Аллахым насип кылсын.
Ушуну менен марафонубуз токтоду, бирок курулушубуз али токтой элек. Ошондуктан салым кошом дегендер болсо, сиздер үчүн ошол эле эсеп шотубуз дагы эле ачык болот. Эгер дагы жардам келсе, дагы маалымат берип турабыз буюрса. Жолуңуздар түшсө, мечитибизге кирип намаз окуй кетиңиздер. Сиздерге терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ассаламу алейкум.